Алмұрт деле, көгөнчүләс деле монтип тике өскөнгө аракет кылат да. Эгер тике ушундай коюп койсоңуз, ичиндеги азык заттар, апикальный точка роста деп коет мен. Ушул жерге ура берет да, анан кийин бул боюна кете берет. Эгер мондай горизонтальный абалга келтирип койсоңуз, бул түшүнгө иштейт. Боюна кетпейт, түшүнгө иштейт. Не үчүн биз буну мондай кылып койдук? Мына 3-3 жылда мурдагы жыл ажыга кетип калдым, убагында кыла албадым. Былтыры монун арасын чөбүн толук туугандарым келип чаап беребиз. Неме кылабыз деп 2-3 күн чапкандан кийин бири-бири мушташып кетип калып, чөп басып кетти. Ошентип ошол иштер 2 жыл катарынан болбой алган да. Быйыл анан ушинтип яшиктен тарашалап, неме кылып коюп койдук, буларды алып көрсөтүлүп атат азыр. 2 жума турса, ийилип эле калат. Bunu alıp çıkana kol tiyeli, bunu mınalar deyip durup yerge koyup koysalar da. Mınalar жазда görсөңүздөр, группаларга сүрөткө тартып жөнөтөбүз. Нелер кол аппак болуп гүлдөгөн булар. Кудай таалам неме кылбай турса, быйылкыдай кар жабай неме болуп турса, эмдиги жылы ар бир түбүнөн бир 15-20 килодан алабыз деген ой бар да. Кайсы мезгилде пышат кылабыз? Бул Талгарская красавица деген алмурут. Биздин шартта сентябрда пышат экен, силерде Абдикерим акалардыки августта пышат. Аралда. Деп атам мен. Үйдөн түйсө көрөбүз да, үйлектин. Түөт, сеники да ушу меникинен да. Талгарканын 2 модификациясы бар. Бирөөсү жашыл болот. Бирөөсү меникинин сүрөтүн көрүп атасың. Саргыч кызыл болот. Ошондон болот да, сеники да бул. Бу жерде где-то 300 түптөй неме бар, алмурут бар. Эсептеп койсоңуздар болот. Топурак айтат да. Ооба, чаңкадымбы. Сууну өтө көп берген да зыян. Аз берген да зыян да. Эми келечекте биз пландарда бар, бактарда тензиометрлерди коюп, тензиометр деген жердин ындуулугун неме кылат. Анан кичинекей метеостанцияларды коюп, компьютерлештиребиз деген ойлор бар. Бириле меники эмес, баардыгыбыздыкы болот Султан. Келечекте. Ар жерге тензиометр коюлат, ошо топурактагы данныйларды сиздин телефон аркылуу компьютерге бара берет да. Анан компьютер насосту фертигация деп коет, фертигация баягы удобрение берет. Ошолор баардыгы автоматташтырылып, короче сиз бакка келип гана неме кылып кетиш керек, же обрезка маалында гана неме кыла турабыз. Ошого жетебиз да. Калганды өзү кыла берет. Мен кайсы жерде ошондой технологиялар болсо барып келем, үйрөнөм. Өзбекстан өтүп атат. Өзбекстан полный өтүп атат. Аларда баа жердин бетине тамчылатуу эмес, жердин түбүнөн кое турган коюп атышат. Жердин түбүнөн коюп туруп, үстүнө бакты ийип коет. 50 жыл гарантиясы. 50 жыл гарантиясы менен тамырына гана суу барат, тамырына гана удобрение бар. Башка жака башкача ысырап кетпейт да. Чөп баспайт. Ошону компьютер чечет, оякта отуруп алып, жана жер эме суусай баштаптыр. Сууда айдайт. Сууну айдайт, компьютер сразу айдайт. Биринчи телефонуңа жөнөтөт, суу берейинби дейт. Бере бер десе, анан сууну компьютер бере берет. Ошол системага өтөбүз, Кудай кааласа. Үйрөнүп атабыз. Ошон биздин группада жазылган описаниясы ошондой. Интенсивдүү жана инновациялык технологиялар пайдалануу менен деген жери бар. Ошолорго өтөбүз, Кудай кааласа. Азыр дарыны түйүнө антип берип атасыз. Дары бересиз. Түйүнү азыр рабочийлерге неме кылабыз да. Кол менен эле ташталат. Кол менен берип туруп анан кийин Түйүн казып алып туруп бериш керекпи? Кичине бетин казып алып туруп. Кол карликтердин тамыры жерге жакын болот. Карликтердики 50-60 см. Кол карликтердики 1,5 метрге чейин. Анан кийин тамыр мына шак кайерге барса, ошонун түбүндө чач тамыры болот, нерде болот. Аны удобрение жерге берип койгондон пайда жок. Мына жеринде берип койгондон да пайда жок да. Ошон үчүн арык суу ичип атабыз, ошол жерге берилет да, кетмендер жумшартылат. Мына түптөрүн чукулап көрсөң, кык салынган, амофос немелер бар. Калий. Алар 4-5 жылда барып эрип немеге айланат.